Мамлекет башчысы Ақтөбе облусуна барды. Касым-Жомарт Токаев Советтер Союзунун баатыры Алия Молдоголованын мемориалдык эстелик комплексине гүл койду. Рухуна 1 мүнөт үнсүздүк менен таазим этти. Быйыл казактын баатыр кызынын туулганына 100 жыл толуп турат. Президент баатырдын эстелигинин жанында жергиликтүү эл менен баарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө азыркы туруксуз заманда биримдик менен ынтымакты сактоо өтө маанилүү экенине көңүл бурду. Мамлекет башчысы Актөбедө 11-айбын эл аралык аскердик патриоттук жаштар жыйынына катышты. Алия Молдоголова халкыбыздын кайсар кызы. Алия Молдоголова элибиздин кайраттуу кызы. Ал кишинин 100 жылдыгына карата мен атайын келип отурам. Эң алды менен атуулдук парзым, таазим этүү үчүн келип отурам. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алиянын ысымын элибиздин арасында. Чет өлкөдө кеңири масштабта даңазалашыбыз керек. Алия Молдоголова чыныгы баатыр кыз, биздин сыймыгыбыз. Ошондуктан анын ысымы биздин эсибизде түбөлүккө сакталат. Биздин мактанышыбыз. Сондуктан onun есімі біздің жадымызда мәңгі болып қалады.